Мамлекеттин башындагылардын кимиси эң бай? Президентпи, спикерби же өкмөт башчыбы? Келгиле анда алардын байлыгын эсептейле. Негизи эле биз бирөөнүн акчасын санаганды жакшы көрөт эмеспизби? Мен Самат Качкынов, эфирде Шапалак каналы. Салык кызматы 2018 жылга карата тапшырылган мамлекеттик жана саясий кызматтагылардын декларациясын жарыялады. Анда эмесе келгиле президенттен баштайлы. Сооронбай Жээнбеков тапшырган декларациясына ылайык 2018 жылы 2017 жылга караганда көбүрөөк киреше таптыр. Өткөн жылы мамлекет башчы 902.785 сом тапса, мурдагы жылы кирешеси 890.994 сом болуптур. Ортодогу айырма 12.000 сом. Скажите, а сколько комнат в квартире, где вы сейчас проживаете? Однушка. Однушка в 136 квадратных метров? Президенттин үйү канча бөлмөлүү экени белгисиз, бирок жалпы аянты 160 чарчы метрди түзөт экен. Мындан сырткары 94 чарчы метр курулушка да ээлик кылат. Кыймылдуу мүлктөрдөн президенттин МТЗ-80 трактору бар. Аны ал көптөн бери эле көрсөтүп келет. Балким ак жолтой трактор болсо керек. Жер тилкелери көп. Баш аягы 47 гектарды түзгөн 23 тилкеси бар. Бардыгы айыл чарба багытында экен. Ал эми президенттин жакын туугандары бир жылда 4,2 миллион сом табышыптыр. Алар 64 чарчы метрлик батирдин Lexus 470 автоунаасынын кожоюну. Ошондой эле туугандары 7 миллион сомдук бодомал жана 640 миң сомдук жылкы кармайт. Айыл чарба багытындагы 13 жер тилкени иштетишет. Анын жалпы аянты 24 гектарды түзөт. Президенттин декларацияда көрсөткөн мүлктөрү жана кирешеси ушул болду. Эми келгиле, өкмөт башчыбыздын машинасы жок. Жакын туугандарына да катталган унаа жок экен. Өкмөт башчыгы мейли кызматтык унаа менен жүрөт. А жакындарычы? Коомдук транспорт, такси же... Мындан да кызыгы эмне дебейсиңерби? Унаалары жок, бирок унаа токтотуучу жайлар бар экен. Болгондо да экөө. Машинаны кой, Мухаммедкалый Абылгазиевдин үйү да жок экен. Ушунча жылдан бери байкуш киши мамлекет деп жүрүп, өзүнө үй да алып койбоптур да. Алдында унаасы, үстүндө үйү жок болсо дагы өкмөт башчыбыздын бир үйүр жылкысы, бир короо кою, 22 баш бодом малы бар экен. Алардын жалпы суммасы 5,5 миллион сомду түзөт экен. Мухаммедкалый Абылгазиев өткөн жылы 826.461 сом иштеп тапкан. Кезекти жогорку кеңештин төрагасына берели. Сабырдуу болуңуз. Бурбаңыз, мен турайлы алып барып атам. Дастан Жумабековдун кирешеси өткөн жылы 875.784 сомду түздү. 4 сом, 1 сом деп жазгандан кийин тыйындарын эле жазып коюшса болмок экен. Кыргызстандагы экинчи киши төрагабыз аянты болгону 59 чарчы метрди түзгөн батирге ээлик кылат. Үйүн төрага 432 миң сомдук эмерек менен толтурган. Компьютер ноутбуктарынын баасы эле 237.655 сомду түзөт. Тиричилик техникасын 364.445 сомго сатып алган. Мындан сырткары спикер 2 миллион сомдук мал жандыкка ээлик кылат. Президенттин иниси депутат Асылбек Жээнбековдун байлыгы тууралуу дагы айтпай кетпесек болбойт. Бул кишинин кирешеси өткөн жылы 3 эсеге кыскарып кетиптир. 2017 жылы кирешеси 9,5 миллион сомго жетсе, өткөн жылы 3 миллионго түшүп калган экен. Проявляет изобретательность и филигранное мастерство включать заднюю передачу, но упрямые цифры все равно не хотят расти. Кирешеси төмөндөсө да президенттин инисинин үйү чоң же көп го дейм. Ишкылып жалпы аянты 1,5 миң чарчы метрди түзөт экен. Учурда курулуп жаткан 12 миң чарчы метрлик объектиси бар. Бир нече компанияларда да үлүшү бар. Мал жаан алган эмес, балчелек да кармайт. Алардын жалпы суммасы 1,5 миллион сом деп көрсөткөн. Булардын баары жогорудагы кишилер өзүлөрү көрсөткөн кирешелери жана байлыктары.
Мындан башка жаап жашырган же башка бирөөнү каттатып койгон мүлктөрү же компаниялар байлыктары жок дегенге эч ким деле ишенбесе керек. Бул Шапалак ТВ каналынын кезектеги чыгарылышы болду. Аман туруңуздар.